саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен дагы азыркы видеону кечегидей эле телефонду окуучуларга телефон аркылуу сабак өтүүнү уланткым келди. Телефондо дагы ушундай приложениялар бар. Play Market'ten көчүп алууга мүмкүн болгон ушундай приложениялар бар. Телефон аркылуу сабак өткөнгө боло турган. Мисалы, математикадан. Ал жерде мен Play Market'ten бардык программаларды алып чыгып койгомда, мындай предмет кылып чогултуп группа алып койгон. Мисалы, математикадан кайсылар болушу мүмкүн? Математикадан формулалар жана башка немелер закондо керек болсо, мына математика деген неме бар экен. Математика деген приложение бар экен. Мында кандай формула болсо бардыгы керек болот экен, бардыгы бар экен. Бардыгы эле математик колдонсо боло тургандай экен да. Так, мына жерде пропорция жөнүндө формулалар, алгебра, свойство степени дейт, даражанын немелери, логарифмалар жана башка бизге керектүү бардык формулалар. Все формула дегенде мында дагы адаттагы эле бардык эле формулалар. Теорема Виеттин теоремасы жана башка тугундулар жана башка. Геометриядан дагы телолордун өлчөмдөрү, квадрат, кандай, мисалы үчүн квадратты алалы. Так. Квадратты алалы. Бул жерде айтып турганда, көрсөтүп турганда d диагонал боло турган болсо, алар аркылуу биз мына жерге немесин беребиз, сандарын берип койсок, өзү гана чыгарып коет экен. Мисалы, бул ушундай теорема неме экен да. Мисалы үчүн бул жерге жазалы 5,3 сантиметр болсун. Сразу эле диагоналы канча, аянты канча, периметри канча экенин бардыгын чыгарып берип коет экен. И булар мына формулалар аркылуу экен. Жана мисалы үчүн башталгыч класстарга мен балакай деп группа алып койдум эле. Мына группада так. Бул группада алипе деген бар. Мисалы үчүн табышмактар, сөздөр, табышмактар дейт. Мисалы үчүн тамгалар дейт. Тамгалардан баштасак, мисалы, А тамгасынан баштасак, бул кадимгидей эле тамганын үстүндөгү тамгага эле баса турган болсок, тамга кайсы экенин айтып берет. А дейт. Сөз алдындагы сөзгө баса турган болсок, кандай сөз экенин угуп берет экен. Бул жака жылдырып, ата, буну дагы жылдырып, ай, б, бал, сөздүн үстүнө баса турган болсок, булар айтып берет. Бала. Бул тамгага башталган кыргызча сөз жок дейт. Бул сөз аралашканы бар. Ваза. Кийинкилери бар. Эми бул ваза, варенье деген бул орусча тилден алынган да. Ошон үчүн велосипед. Ошон үчүн вилка. Кыргызча сөз жок деген ошол. Гүл. Гүлдесте. Гер. Дарак. Дарбыз. Жана башка. Жана дагы математикадан алалы. Математикадан ала турган болсок, биздин балдарга белгилүү болгондой эле магазинге кирели дагы. Выбери, что ты хочешь купить. Өзү түшүндүрөт экен. Конфет алалы.
Mına sonda tak alıp barıp özüne aparıp koyup. Turan esnep ulaşıp ketipdir. Ana. Birincisinde ağa. Oyuncu olalım, mamala kalalım. Sonunda. Gol koyduk mına gol. Abrattan yemek noktasını basıp. Başlandırsak. Töre koyduk. Canı şondayla. Şu tip. Neme alsak болады. Bal til degендагы ушул ошого окшош эле бир арам экен. Мында балдардан дүйнө таанымынан балдардын психологиясын чоңойтууган нерсе тамга таанысак болот экен. Мисалы Уй, учак. кайсы Ү, үк, үтүк. сүрөткө баса турган нерсе сүрөт сүйлөйт экен. Ф, футбол, фарт. Х, хоккей, халат. Ушинтип эң сонун программалар бар экен. Мисалы дагы бир физиктерге ылайык нерсе, мисалы үчүн бул жерде эң белгилүү физикалык окумуштуулар отурат. Бул жерде физики дейт. Бул жерде Архимед, Исаак Ньютон, Майкл Фарадей дүйнөнүн эң эле кыйын болгон окумуштуулар отурат. Мисалы Архимедди көрсөтөм болсок, Архимед ордунан турат экен. Ортодо бул жөнүндө эмне? Мени изилдеген ошол эмгектер чыгат экен. Анан үстүнкү оң тараптагы латинча и тамгасын бассак, бул жөнүндө информация чыгат экен. Исаак Ньютон деп чыгып калды. Свойство шара деп чыгып калды. Архимед чыгып калды. Архимед көрсөтөм болсок, Архимед болжол менен кандай адам болгон. Алды аркасынан бери мындай көрсөк болот экен. Аркасынан көрсөк болот экен, бирок алды менен мындай кандай адам болгонун мындай болжол менен көрсөк болот экен. Исаак Ньютон көрсөтөм болсок, Исаак Ньютон турат экен ордунан. Мында кандай адам болгон экен, мындай 3D формат катары көрсөк болот экен. Майкл Фарадей дейт. Клейко Фарадей дейт. Дагы көрсөк болот экен. Өзөндө информация чыгат. Жана эң эле кызыктуу темабыз бул астрономия сабагынан бир приложение бар экен. Бул приложение астрономия бул асман жөнүндө предмет болгондон кийин бул асмандагы жылдыздар же болбосо планеталар жөнүндө сабак өтүлөт. Аталган программа биз ачып иштеп аткан программа бул асман телосунда 3D форматта планеталар изилдөөчү, бизге көрсөтүп берүүчү приложение экен. Мисалы чекесинде мына издөөнү баса турган болсок, күн дейт, Меркурий дейт. Албетте эми приложениялардын көпчүлүгү орусча, бирок кыргызча которуп сабак өтсө болчу да экен. Так, мисалы үчүн эмнени билгибиз келет? Кайсы планетаны билгибиз келип атат экен? Мисалы жердин өзүн ала турган болсок, жердин өзүн ала турган болсок, бизге тааныш кандай экен? Мынтип нелер чыга берет. Муну мындай назар коебуз. Жер чыкты. Жерди ал жак бул жака буруп көрсөк болот экен. Мынтип жердин чекесинде Луна деп ай жүрөт. Мисалы эң алдындагы
Земля дегенден кийинки латынча и тамгасына турмусак бул жөнүндө информация. Ал чекесинде көрсөтүлгөндөрдү баса турган болсок, мисалы ин баса турган болсок, информация чыгат дагы. Анан кийин ал циркулду баса турган болсок, измерение земля дегенде бул өлчөмдөр чыгат. Күндөн канча километр алыстыкта, радиусу чыгат экен, объему чыгат экен. Объем деген сөз көлөмү и массасы чыгат экен, плотность тыгыздыгы чыгат экен, бетинин аянты чыгат экен жана сутки дейт. 23,934 саат. Bir суткада ошончо бар экен. Өзү негизи бир жылда 365 бүтүн 124 неме бар экен, күн бар экен. Жана дагы мына чекесиндеги номерди томосок, бөлүктөрүн кат менен чыгарып кеткен. Ал жакта строкасын томосок, мисалы бул жөнүндө ошол катмар жөнүндө неме чыгат экен. Аталыштары эң үстүндө кора дейт, бети деген сөз. Андан кийин кызыл верхняя часть деп бул 35 километрден 60 километр тереңдикке чейин экен. Жана башка ошол сыяктуу өзүнүн жакшы правила бар экен. Андан кийинки кнопкасын басатын болсок, жер бетинин аталыштары. Кайсы канча планеталар бар, кайсы жерлер кандай аталат, негизги аталыштарын чыгарып кеткен дагы. Андан акыркысын басатын болсок, снимкалар, сүрөттөр, космостун жердин сүрөттөрү чыгат экен. Ушу менен жана адамдын анатомиясын изилдесе болот экен. Анатомиясын, мисалы, анатомия человека бардык эле предметтерден бар экен ушундай нерселер. Мисалы үчүн адамдын ички органдары. Мисалы үчүн биз баскан жер, биздин колубуз тийген жер көк болуп белгиленип калат дагы. Эң үстүндө мына толстая кишка кайсы тилинен алынган, бул жөнүндө информация турат. Мисалы үчүн өпкөгө баса турган болсок, легкие дейт. Легкие латынча pulmones деп чыккан экен. Бул жөнүндө маалыматтар ушул жерде сакталат. Мисалы үчүн мына полный дейт, кийинкиси мозг дейт, кийинкиси репродуктивное мочеспускание дейт. Сүйдүк бөлүп чыгаруу болсо бөлүп чыгаруучу органдар. Сердце человека дейт. Мисалы үчүн биз тийгенде көккө боюп калган жер жөнүндө үстүндөгү маалымат чыгып атат. Показ анимацияга көрсөтөт болсок, жүрөк кантип согот, ошондон бери анимация кылып көрсөтүп коюптур. Респираторный дегенде бул дем алуу органдары. Өпкө. Мына анимация басатын болсок, бул өпкө кантип дем алат. Өпкө дем алганда кантип кыймылдайт. Ошондон бери көрсөтөт экен. Жана ошондой эле түрдүү сабактарды алсак болот. Кыргыз тилден дагы, кыргыз адабиятынан дагы, мисалы мындай неме бар экен. Приложение бар экен, жазуучулар дейт. Жазуучуларга кире турган болсок, мисалы баардык азыркы замандын жазуучуларынан баштап Союз малынын жазуучуларына чейин, мисалы бизге эң эле тааныш болгон Алык Лосмонов, баардыгыбыз сүйүп окуган Алык Лосмоновдун өмүр баяны чыгат экен. Мында үстүнөн көрсөтүп тургандай эле чыгармаларын неме алып турган болсок, канча жыл кайсы чыгармалар чыккан, ал жерде орусчасында полный баары чыгарган неме болгон экен. Анан дагы немеде телефондо GTR-ге даярдоо жана башка ушул сыяктуу приложениялар бар экен. Ушулардын баардыгын колдонуп неме алсак, азыр биз жакшы эле коомду чыгарабыз деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга үчүн рахмат.
Саламатта калыңыздар.